Кыргызстандагы окуялардан эми президенттин доосуна чыгылган журналист Дайыр Орунбеков аны белгисиз адамдар аңдууда деп коопсуздугу үчүн тынчсызданып жатканын билдирди. Бул аралыкта дагы бир журналист Адилет Айтикеев баш калка издеп чет өлкөгө чыгып кеткендиги тууралуу маалымат тарады. Теманы Кубанычбек Жолдошев улантат. 18 19 августка караган түнү болжол менен 11:30 чамасында ал жашаган батирге белгисиз адам баш багып, Мурат деген кишини сураган. 9 кабат үйдүн подъезди чип ачкыч менен гана ачылгандыктан ал бейтаныштын түн ортосунда батирдин эшигин каккылашынан чочулаган Дайыр Орунбеков анын түспөнүн сүрөткө түшүрүп алууга үлгүрүп калганын айтты. Эртең менен үйүнөн өзүнүн автоунаасы менен чыккан журналист артынан Honda Civic үлгүсүндөгү машина менен аңдуу бар экенин байкап, өзү кайра анын артынан түшкөн. Дайыр Орунбеков териштире келгенде аңдыган бейтаныштар милиция кызматкерлери болуп чыкканын төмөндөгүчө белгиледи. Жанына барып карасам, машинанын артында түндө мен аңдыган кишини кийиминен танып калдым. Качып жөнөштү. Мен артынан машина менен кууп шаарды бир жарым сааттай айландык. Мен бир жерге барып кысып токтотсом, биз РОУДдан сизге повестка берип коебуз деди эле деп кайра качып жөнөштү. Акырында Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн ичине кире катышты. Мен артына кирип кабинетине чейин кирип бардым. Ошол 10-бөлүмдүн кызматкерлери экен. Повестканы бергилесем, повесткасы жок экен жанында. Басым жасап эшикти капкылашканы бул бандиттик ыкма катары менен түшүнөм. Артымдан аңдып жүргөндөрдү байкачумун, бирок коркунуч катары эсептечү эмесмин. Түн атып үйгө чейин тарсылдатып кирип келишкенде мен уже бүгүнкү окуядан кийин мен чынында эле коркунучту сезе баштадым. Ошол эле кезде Ички иштер министрлиги журналист Дайыр Орунбековдун артынан анын кылмыш ишине байланыштуу кандайдыр бир аңдуу коюлган эмес деген маалымат таратты. Ички иштер министрлигинин маалымат борборунун жетекчиси Бакыт Сейитов журналисттин анын артынан аңдуу түшкөндүгү туурасында маалыматы учурда кылдат текшерилип жатканын айтты. Азыр ошол тиешелүү биз иш-чараларды баштадык. Атайын кызматтарга тапшырма берилди. Ал ким экен, чынында ошо Октябрьский иштер бөлүмүндө иштейт экен, иштебейт экен, баардыгыбыз мыйзам чегинде карап туруп жооп беребиз. Буга чейин журналист Дайыр Орунбеков Ош окуясына президент Атамбаев айыптуу деген аталыштагы макаласында келтирилген фактылар боюнча соттон утулган эле. Сот аны чындыкка кошпогон маалымат таратканы үчүн былтыр 2 миллион сомго айыпка жыккан. Аламүдүн райондук соту журналист Орунбеков айып пулду төлөөдөн баш тартты деген негизде Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына кайрылган эле. Бирок Дайыр Орунбеков айып пулду мүмкүнчүлүгүнө жараша ай сайын бөлүп төлөп жатканын жөө келтирген болчу. Бирок жакында Бишкектин Октябрь райондук милициясы бул боюнча кылмыш ишин козгоп, аны шаардан чыкпоого милдеттендирген. Журналисттин коомдук жактоочусу, укук коргоочу Азиза Абдирасулова милиция Орунбековду президенттен кечирим суроого мажбурлоо ыкмасын колдонуп жатканына мындайча токтолду. Дайыр Орунбековго болгон кысымды баатынан куугунтуктардын баардыгын сөздөн түз Алмазбек Атамбаев өзү гана жасап жатат. Менден кечирим сурабай атат деп. Ал жан талашып өзүн актаганга аракет кылып атат. Күчү ошо бир жаш балага жетип атат. Максат бул жерде кечирим суратыш. Дайыр Орунбеков кечирип кой деп президенттен жалдырап кечирим сураса эле акталып калат деп ойлоп атат. Жакында башка бир журналист Искра гезитинин баш редактору Адилет Айтикеев ага кысым болуп жатканына байланыштуу чет өлкөгө чыгып кеткени туурасында сайттарга маек курган болчу. Президент Атамбаев былтыр маалымат жыйындарынын биринде Дайыр Орунбековду бирөөлөрдүн акчасын актап жазган журналист деп сыпаттаган эле. Кубанычбек Жолдошев, Азаттык, Бишкек.